Саламатсыздарбы достор, баардыгыңыздарга салам айтабыз. Кызматта мен кызыңар Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда сиздер менен татуу салондор тууралуу сөз кылабыз. Татуу дегенде эле татуажды эстейбиз. Кимдир бирөө колго, денесине чегилген татууну эстеши мүмкүн. Айтор мына дал ушул тууралуу сөз кылабыз. Бул жакка бараардан мурун өзүңүздүн ден соолугуңуздун камын ойлоп көрдүңүз беле? Же жөн гана эл кайсы жакка барса ошол жакты көздөй жөнөйбүзбү? Деги эле татуу салондор эмнеси менен кооптуу, эмнеси менен коркунучтуу? Бул суроого жооп берүү үчүн коногубуз бар. Коногубуз болсо Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович. Саламатсызбы, Данияр байке? Саламатсызбы. Кандай жүрөсүз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы? Кудайга шүгүр, жакшы. Ыраазычылык айтабыз алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Эчтеке эмес. Чакырып турган. Кубанычтабыз абдан кайрадан сизди төрүбүздө көргөнүбүзгө. Бүгүн татуу салондору тууралуу сөз кылалы дедик. Ар бир айым болобу, керек болсо мырзалар деле ошол жака барарда чындыгында ал кооптуу мага же кооптуу эмеспи деп кээде гана суроо берет болушубуз керек өзүбүзгө. Анан тилекке каршы ал жактан дагы ар кандай бир жыйынтыктар келип чыгышы мүмкүн экен. Алгач эле дал ушул татуу салондорунан оору жуктуруп алууга мүмкүнбү? Канчалык деңгээлде мүмкүн? Мүмкүн. Аябай жогорку деңгээлде жуктуруп алуу мүмкүн. Анткени татуу салондорунда могу терини мындай целостностун бузуп, жанагындай ийне менен сайып, кан чыгарып жасалган процедуралар аркылуу көптөгөн инфекциялык оорулар, жөнөкөй эле инфекциялык оорулар эмес, аябай коркунучтуу, аябай дарыланбаган, коркунучтуу, адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү көптөгөн инфекциялар жуктуруп алса болот. Керек болсо өмүрүнө да коркунуч туудура турган оорулар, Сөзсүз түрдө. Анда кандай оорулар берилет? Ал жактан мисалы татуу дегенде бир денеге чегишет, колго чегишет ийне менен, татуаж жасатышат кашка, мына ошолдо баардыгында тең канайт го, теричи. Мына ошондо кандай оорулар берилиши мүмкүн? Раз кан чыгып, канаганга чейин жеткирип ошондой процедурду алып аткандан кийин бул эми татууну биз могу медицинада жасалган процедураларга теңесек болот да. Анткени теринин целостностун бузуп, кан чыганга чейин барып атат. Ошол эле инструменттер, колдонулуп аткан инструменттер татуаж жасап атканда эгер дезинфекцияланбаса, жуулбаса, стерилизациядан өтпөсө, анда көптөгөн аябай коркунучтуу инфекциялар жуктуруп алса болот. Булар биринчиден гепатит. Гепатиттин да түрлөрү бар. Азыркы учурда эң эле көп жугуп атат, бул гепатит Б. Ооба, ошого акыркы маалдарда гепатиттин түрлөрү именно ошол кан аркылуу жукчу гепатиттин түрлөрү көбөйүп кетти. Биз ойлойбуз, бул именно ошол татуу жасаган жерлерден жугуп атат го деп. Мисалы гепатиттин түрлөрү именно кан менен жукчу. Бул гепатит Б, гепатит С. Анан эң коркунучтуусу билесиздер, ВИЧ-СПИД оорусу дагы кан аркылуу жугат. Жана биз гепатиттин түрлөрүн санап өттүк. ВИЧ-СПИД оорусунун дагы кандай оорулар берилиши мүмкүн? Ошол эле герпес жугушу мүмкүн. Герпести билесиздер, бул кыргызчасы учук дейбизби? Ооба. Учук дейбиз. Бул герпес оорусунун пока мындай азыркы маалда герпес оорун толук сакайтып алууга дарылар чыга элек. Герпес оорусунун эң жаман жагы бул эне кош бойлуу кезинде түйүлдүккө өтө зыян келтирүүчү вирустук инфекция. Ошол эле гепатиттин түрлөрүн айттым. Мисалы тери ооруларычы, баягы псориаз деген сыяктуу тери оорулары бар го. Аларчы ал жактан жугабы же ал башка жол менен жугабы? Жугат. Жана колдонулган инструменттер жогоруда айтылгандай өз маалында тазаланып, жуулуп, стерилизация болбосо көптөгөн только гепатиттер, тери ооруларынын көп түрлөрүн жуктуруп алса болот. Котур, ошол эле грибок, ошол эле стафилококк, ошолорду жуктуруп алса болот. Эң эле коркунучтуу. Биздин өлкөбүздөгү канча деген салондорду, татуу салондорун убагында текшерип көзөмөлдөнүп турат да мунун баардыгы тең, канчалык деңгээлде көзөмөлдөнүп турат? Могу Бишкек шаарында жайланышкан
сулуулук салондору, ошол эле таттуу жасаган салондор жылына бир жолу пландык текшерүүдөн өтүп турат. А эгер кардар барып санитардык талаптарга жооп бербеген, жерлерди көрүп калса, байкап калса, или ошол жерден бир услугасын алгандан кийин бир оорулар менен, инфекциялык оорулар менен ооруп калып, ошол жерден жуктуруп алдым деп ойлоп бизге жазуу түрүндө или электрондук байланыш менен кайрылса арыз менен болот. Анда биз пландан сырткары текшерүү жүргүзүп, арыздын ээсине жооп кандай чараларды колдондук, ошонун баарын карап туруп жазуу түрүндө жооп беребиз. Данияр байке, менде да бир суроо болуп өттү. Мисалы кээде билбегендиктен деле мындай жакшы мамиле жасабай коюшу мүмкүн да. Ошол жакта иштегендер канчалык бир деңгээлде алдын ала ушу баардык нерседен маалымдар болушабы? Мисалы, эгерде сен бул шаймандарыңды жакшы тазалабай койсоң, башка адамга оору беришиң мүмкүн. Андай мындай деп бир атайын консультацияларды алышабы? Алышат. Биринчиден таттуу салондарында иштеп аткандар биринчиден ден соолугун медициналык текшерүүдөн өтүш керек милдеттүү түрдө. Каерде иштеп атса, ошол жерге караалыштуу жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда медициналык кароодон өткөрчү кабинет бар. Ошол кабинеттен тиешелүү специалисттердин кароосунан өтүп, медициналык китепчени толтуруш керек. Ошол эле китепченин 25 бетинде санитардык минимум деген жери бар. Санитардык минимум деген жерин биздин Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна келип, лекцияларды угуп, анан санитардык минимумдан ошол жерде баардыгы айтылат. Кандай иштеш керек, эмнеге көңүл буруш керек, колдонулган инструменттерди кантип тазалап, жууп, стерилизация кылыш керек, канча күнгө стерилизация болгон шаймандар канча күнгө жетиштүү, ошонун баардыгын биздин борборго келсе, санитардык минимум деп лекция окуп, анан ошолордун баарын түшүндүрүп беребиз иш кылып иштей турган мастерлерге. Чоң рахмат. Кандай кылып дагы бул нерсени алдын алса болот десек, жогоруда Данияр агабыз айткандай, баардык нерсени текшерип, текшерилгенби, кайсы убакта дезинфекцияланган, кайсы убакта мунун баары иштетилген, кайсы убакта тазаланган деп баардыгын көзөмөлдөө алып туруп анан барууга болот. Же болбосо кээде бир адамдын айтканын уктум элем, баягы шаймандын учу канталап калыптыр дейт, канап, анан алып нымдалган салфетка бар го, ошону менен ачып туруп анан баштады депчи. Бул нерсе микробду өлтүрбөйт. Жок, ал жакта инфекцияны өлтүрбөйт. Жок, өлтүрбөйт. Бул влажный салфетка деп коебуз, нымдуу салфетка. Нымдуу салфеткалар эмес, даже спирт менен ачса дагы баары бир микробдор калып калат. Инфекциялардын баары өлбөйт андай да? Өлбөйт. Кээ бир микробдор спиртке наоборот көбөйүшү мүмкүн. Ошого сөзсүз түрдө ушул ооруларды жуктуруп албаш үчүн азыркы кардарлар өздөрүнүн жана шаймандарын алып калды да. Мисалы үйүнөн бир процедура жасаардан мурун үйүнөн көтөрүп келишет. Ошол жерде колдонулгандан кийин кайра үйлөрүнө алып кетет. Бул өздөрүнүн коопсуздугу үчүн. Ошол эле кардарлар барып бир процедура кылыштан мурун жанагы шаймандарды дезинфекциядан өткөрүү, стерилизация болгон ошонун баарын сураганга акылуу. Абдан сонун. Демек, ардактуу көрөрмандар жана угармандар, ден соолуктун сакчысын даана койгубуз келсе, ден соолугубузду сактагыбыз келсе, сөзсүз түрдө татуу салондоруна бараардан мурун дал ушул шаймандарга көңүл бурганды унутпаңыз. Баардыгын алгач сурамжылап, билип алып, тактап алып турган, анан отурган жакшы. Анткени ден соолук биздин байлыгыбыз эмеспи? Бүгүнкү уктуруубуздун коногу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович болду. Келип бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Элибиздин кызматында жүрө бериңиз. Рахмат. Ал эми угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга айтабыз, кийинки уктуруудан үн алышканча.